Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздү улантабыз. Түрксой эл аралык уюмунун түзүлгөндүгүнө быйыл 30 жыл болду. Мына ушул 30 жылдыктын алкагында бир катар иш-чаралар пландалган. Бул албетте Кыргызстанда эле эмес, Түрксойго мүчө мамлекеттердин бардыгында өтөт. Эми Түрксой уюмунун тарыхы, жасап аткан иштери, быйылкы жылда аткара турган иштери жана ушул 30 жылдыктын алкагында өтө турган маданий иш-чаралар жөнүндө кененирээк кеп кылалы. Түрксой эл аралык уюмунун Кыргызстандагы ошол өкүлү Мамбеталиев Канат Уркашевич бизде мейманда. Кутмандуу таң. Саламатсызбы? Канат агай, кош келипсиз. Жакшы, мына Түрксой эл аралык уюму түрк тилдүү элдердин маданиятын жайылтууда өтө чоң эмгек кылып келет, жакшы бир иштерди жасап келет. Аны менен катар ушул Кыргызстандагы бир катар маданий иш-чаралардагы эл аралык деңгээлге чыгып, жакшы бир көзгө көрүнөрлүк жумуштар жасалып атат. Чу дегенде эле ушул 30 жылдык тарыхы бар уюмдун тарыхына токтолуп бир артына кылча айтып көрсөңүз. Эми кыскача айтканда, бул 1993 жылы 12-июлда Алматы шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин маданият министрлиги менин чечими менен ушу биздин уюм курулган. Муну айтып кетиш керекпиз, бул биздин уюм түрк мамлекеттеринин эң алгачкы биринчи уюм болот. Биздин максаттарыбыз бул түрк элдеринин маданиятын сактап, келечек муундарга тапшырып берүү. Бул багытта биз бир топ ар кандай тариздеги иш-чараларды алып барабыз. Саны да бир топ, мисалы 2023 жылга биз 175 иш-чара мерчемдеп койгонбуз. Алардын ичинде мына Кыргызстандагы эле өтүп жана өткөн жана өтө турган иш-чараларды айтып кетсек, бул мисалы Рахманкул хандын 40 жылы Памир көчү деп коелу, теги Рахманкул ханга арналган 2 конференция өткөздүк. Кыргыз-Түрк Манас университети менен биргелешип, ошондой эле Ош мамлекеттик университети менен бул темада өткөздүк. Бул март айында. Жакында эле Каракол шаарында Махмуд Кашкари баласагынын арналган конференция өткөздүк. Бул Каракол университети менен биргелешип, ошондой эле Каракол мэриясы менен түрк дүйнөсүнүн мэрияларынын биримдиги менен биргелешип, Хусейин Карасаевдин музейин реконструкциялап, аябай жакшы мындай түрк туугандар жардам берди. Менимче $80,000 ушундай. Анан көпчүлүк билгендей, мына 5-июнда эле биз Супара менен биргелешип, Маданият министрлиги менен биргелешип, биринчи жолу түрк элдеринин тамак ашы этнофест деп туруп, Супара этнофестин өткөздүк. Бул 5-июнда. Эми келечекте мына эртең биздин конокторубуз келет атат, Түрксойдун артисттери, 100дөн ашык киши, бул 6 өлкөнүн өкүлдөрү бар. Алар бул жерде 13-үндө буюрса чоң гала концерт уюштурабыз биздин улуттук филармониябызда. Мындан тышкары 12-синде бизде дагы бир топ иш-чаралар бар. Бул көргөзмөлөр, фото көргөзмөлөр, сүрөт көргөзмөлөр. Ошондой эле Алыкул Осмонов атындагы китепканасында биз дагы бир китеп көрсөтмөлөрүн өткөзөбүз. Эми тематикасы түшүнүктүү, бул басымдуулук мындай түрк тематика болуп атат. Түрк маданияты ошондой да. Демек, ошол уюмдун 30 жылдыгына арналып, Түрксойго мүчө мамлекеттер арасында ар биринде маданият күндөрү өткөрүлөт. Алгачкысы бизде баштала турган болду. Алгачкысы мына бүгүн башталып атат. Алматыда башталып атат. Анан 11-ден 14-нө чейин Кыргызстанда, андан кийин Ташкентке көчөбүз, Ташкенттен кийин Ашкабадка. Бул биринчи этап деп койсок болот.
Экинчи этап болсо күздө. Күзүндө тиги Бакуда, Истанбулда ушундай иш-чаралар өткөрүлөт. Анан Түрксойдун күндөрү ошондой эле тиги ЮНЕСКОда жана Францияда кечиресиздер. Францияда жана ООНдо дагы өткөрүлөт деп биз даярданып атабыз. Эми бул иш-чаралар октябрь, декабрда өтө турган. Бул экинчи этап болуп эсептелет. Ооба, экинчи этап. Абдан жакшы. Эми Түрксой уюму тарабынан биздин залкар актриса Бакен Кыдыкееванын дагы жылдыгы жарыяланган эле. Бул иш-чара дагы колго алынып атса керек менимче. Албетте. Бул биринчи жарым жылдык көбүнчө мына биздин аракетибиз 30 жылдыкка арналса, экинчи 2 жарым жылдыкта бу Бакен Кыдыкееванын юбилейин 100 жылдыгына мындай көп басым кылабыз да. Бирок даярдоо иштери азыр башталды. Мисалы, эми баарын айта албайбыз. Мисалы, бир тасма даярдап атабыз. Биздин агайлар бул жерде, мисалы Айтикеев агай даярдап атат документалдык тасма. Аны биз түрк тилине, дагы башка тилдерине которуп, биздин мамлекет мүчөлөрүнө көрсөтөбүз. Казакстандан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Азербайжандан. Ошондой эле биз дагы Кыргыз-Өзбек университети менен күзүндө бул жерде бир унинин 1000 жылдыгы бар да. Алардын биз мындай перекрестно деп койсок болот. Биз бул жерден өткөзсөк, Өзбекстандан болсо Бакен Кыдыкеевага арналган конференция өткөзөбүз. Бул эми илимий и практика, илимий жана мындай тажрыйбалык конференция болот. Ошондой эле Анкарадан дагы ушундай конференция өткөзүп, тасмаларын көрсөткөнгө даярданып атабыз. Албетте Кыргызстандан дагы чакырабыз. Адистерди, үй бүлөсүнүн өкүлдөрүн чылып, азырынча бир топ эле жумуш жасалып атат, бирок көрүнбөйт. Эми ошондой болуш керек экен. Убагында көрсөтөбүз. Канат Туркашевич, Түрксой эл аралык уюму келечек муунду дагы унутпай, ошол театр тармагында, кино тармагында билим алып аткан жаштарды колдоо максатында биринчи студенттик театралдык фестиваль өткөрдү. Абдан жакшы билет экенсиз. Биздин кыргызстандык студенттер аябай бир сүйүнүп, эл аралык деңгээлде биз өнөрүбүздү тартууладык деп аябай сыймыктанып келишти да. Ооба. Ушул мындан ары уланышы деги эле дагы жаштарга кандай көңүл бурулат? Түрксой тарабынан. Эми айтып кетиш керек, бул демилге биздин башкы секретарыбыз Султан Раевдин демилгеси болду. Ушундай студенттердин театралдык театр фестивалын жыл сайын өткөзөлү деп, биринчисин Өзбекстандан өткөздүк. Биздин искусство университетинен бир 30дан ашык студенттер барып, эми мындай да театр болуп, анан гастроль болбосо болбойт да. Ошондуктан бул демилге абдан мындай бүт өлкөлөрдөн жакшы колдоо алды. Мен ойлойм, бул уланып, жыл сайын уланып барат. Анан дагы бир нерсе, негизинен биз ар кандай жаңы багыттар ачылып атат да. Институциализация деп койсок болот. Шылып дагы бир багытыбыз бул Түрксойдун түрк мамлекеттеринин бир кандайдыр бир жаштарга программаны уюштуруп атабыз да. Азыр жазып, даярдап, анткени келечек жаштардын артында болот. Анан бул жагына дагы жаңы кандайдыр бир формаларды издеп, көйгөйлөрдү таап, интеграция жолдорун ачып, антпесе бул баягы эле эски эле формалар менен кала берсек болбойт да. Бул эми чындап айтып кеткенде Түрксой бир топ маселелерди көтөрүп чечти ушу 30 жылдын ичинде. Бир эле жана айтып кетпедимби, 175 мерчемибизде иш-чарабыз бар деп. Ал бир эле концерттер менен чектелбейт. Алардын ичинде
уже мындай эмелер бар да, мисалы талкуулар, анализдеп, эртеңки күн кандай болот деп. Мына азыр институциализация деп атабыз. Мисалы, могу эле акыркы этнофест айтып кетпедимби, Супара деп. Ал бу келди, шам-шум тамак ичти, бийледи деп туруп кетип калбайбыз. Биз ассоциация түздүк, түрк тамактын ассоциациясынын кандайдыр бир курум түздүк да. Анын президентин Тахир Амир Асланов деген абдан мындай чоң ашпозчу, дүйнөлүк ашпозчулардын вице-президенти, ислам дүйнөсүнүн ашпозчуларынын президенти. Ошону биз башчы кылып алып алдык. Түрксойдон болсо мен координатор болуп, мындан тышкары дагы бир топ мындай белгилүү илимпоздор да бар, практиктер да бар. Ошентип биз дагы муну менен токтобостон ошондой бир изилдөөчтөрүн колго аласыз. Кереге кеңеш жана бир конференция өткөздүк. Бу биздин Политех университетине. Аларга да рахматыбызды айтып кетебиз. Эмки жылга мисалы биз Ферганадан, Өзбекстандан өткөрөбүз ушу фестивалды. Фергананын губернаторунун орун басары келип катышып берди. Ушундай эмелерибиз. Анан мисалы бир-эки жолу кино фестивалдар болуп, азыр уже кинофест деп жана Коркут Ата. Бул да көчмөн болуп атат. Былтыр Бурсада өткөзсөк, быйыл Шушадан өткөзөбүз. Бул түрк маданиятынын борбору болду быйыл. Шуша эми муну аталап кетсек, бул да бир чоң жетишкендик болуп калды дагы. Биз уже 10 жолу өткөздүк. Бизде 19-жылы Ош болгон түрк дүйнөсүнүн борбору деп. Азыр бул демилгени МФГ колдонуп атат, СНГ. Мурдагы жылы Караколдон ушу Каракол эме болду, тиги борбор, культ маданият борбору болуп. Нан ушуга окшош дагы бир топтунда иш-чараларыбыз бар. Мисалы, түрк дүйнөгө мындай өтө чоң пайда алып келген үнлүү кишилердин 100 жылдыгынан баштап, андан ары 1000 жыл, мисалы биrini 1000 жыл, 1000 жылдан ашык болуп атат. Ошондой инсандарга биз эме кандайдыр бир юбилейлик иш-чаралар, даңазалап ошоп жаштарга да сунуштайбыз. Абдан жакшы, абдан жакшы. Эң сонун мына ушул иштер, ушул максаттар ишке ашсын дейли агай. Таң эрте келип, Түрксойдун жасап аткан иштери жөнүндө айтып бергениңизге чоң рахмат. Буюрса бул маалымат жалпы кыргыз маданиятындагы жакшы бир маалыматтардын катарын толуктайт деп ишенем. Бизде бүгүн мейманда Кыргызстандын Түрксойдогу өкүлү профессор Мамбеталиев Канат Уркашевич болду. Рахмат. Бар болуңуз. Анда эмесе биз программабызды улантабыз.